Мынакей Садыр Жапаров ишти катуу баштадыбы? Мынакей өзүңөр байкап тургандай иштерди Кыргызстандын өнүгүүсүн көпчүлүк элдин баарысы күтүп турган эле. Анткени эки президент жолугушуп ишти баштаганда эле үмүтүбүз жана түшкөндөй болду. Эми дагы эмне болгону турат? Мына таа ушул видеолор сизге кызык болуп турган болсо, лайк басып аягына чейин көрүңүздөр. Жер үйдүн ачылышы Путин менен Жапаровдун билдирүүсү. Көлөмү жагынан бул инвестиция Кыргыз-Россия кызматташтыгынын тарыхындагы эң ири долбоор болуп эсептелип, суммасы $600 миллион жетет. Бүгүн Кыргызстанда жер үй алтын иштетүү фабрикасы ачылып, бул тарыхый окуяга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Россия лидери Владимир Путин күбө болду. Путин иш-чарага видеоконференция форматында катышты. Жапаров инвесторлорго ыраазычылыгын билдирип, лицензия сатып алгандан бери өлкө бюджетине жана бюджеттен тышкаркы фонддорго 1,5 миллиард сом которулганын айтты. Талас облусунун өнүктүрүүгө жыл сайын миллиондогон, ал эми бюджетке миллиарддаган киреше түшөт. Албетте нааразы болбогондор дагы бар. Бирок биз абдан көп күч аракет жумшадык, демек токтоп калбашыбыз керек. Бул долбоордун аркасы менен 1000ден ашык киши иш менен камсыз болот. Алардын ичинен 95%-нан көбү Кыргызстандын жарандары болорун айта кетейин, деди Жапаров. Ал эми Путин өз сөзүндө комбинаттын ишке кириши Кыргыз-Россия экономикалык кызматташтыгынын бекемдөөгө, өнөктөштүк мамилелерди күчөтүүгө салым кошоорун белгиледи. Кеп Россиянын Кыргызстандын аймагындагы $600 миллион ири инвестициясы тууралуу болуп жатат. Бул жерде бардык стандарттарга жана талаптарга жооп берген алдыңкы технологиялар колдонулат. Мунун аркасы менен айлана чөйрөгө зыян келтирбей туруп, жылына 5 тоннага жакын алтын казып алууга мүмкүн болот, деди ал. Эске салсак, бүгүн эки өлкөнүн лидерлери жер үй алтын иштетүү фабрикасын ачышты. Жер үй Кыргызстандагы эң ири кендердин бири, анда 100 000 тоннага чукул алтын бар экени белгилүү. Садыр Жапаров жер үйдө митингге чыккандар менен жолукту. Таластагы жер үй кенинин жанына митингге чогулган элге президент Садыр Жапаров жолукту. Бул тууралуу жергиликтүү тургун билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн жер үй кенинин рудасынан алтын алынуучу Талас алтын кен комбинатынын салтанаттуу ачылышы болот. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жеринде, ал эми Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин телекөпүрө аркылуу катышат. Маалым болгондой, алтын чыгаруучу фабриканын кубаттуулугу жылына 1,3 миллион тонна рудасын түзөт. Бардык казылып алынган руда алтынды кайра иштетүүчү фабрикада кайра иштетилет. Андан кийин Кыргыз Республикасынын аймагында тазаланат. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы алтын куймаларды сатып алууда артыкчылыкка ээ болот. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Жер үй кени жарым кыл мурун ачылган өлкөбүздөгү ири кендердин бири болуп саналат, деп баса белгиледи Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Талас облусунда жер үй кенинин рудасынан алтын алынуучу Талас алтын кен комбинатынын салтанаттуу ачылышынын аземинде төмөндө мамлекет башчынын сөзүн толугу менен келтиребиз. Урматтуу Владимир Владимирович, урматтуу бүгүнкү маанилүү жолугушуунун катышуучулары, көптөн бери күтүп келген жана өлкөбүз үчүн маанилүү окуя болгон жер үй кениндеги Талас алтын кен комбинатын ишке киргизүү аземинде баарыңыздарга салам айтам. Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүнкү иш-чарага жеке өзүңүз катышып жатканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдирүүгө уруксат этиңиз. Алтын кен комбинатынын биргелешип ачылып жатканы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы тыгыз өнөктөштүктү жана динамикалуу өнүгүп жаткан мамилелерди күбөлөп турганын белгилеп кетким келет. Жер үй кени жарым кыл мурун ачылган өлкөбүздөгү ири кендердин бири болуп саналат. Инвестициялык чечимди кабыл алуу жана ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөргө канчалаган убакыт жана күч жумшалганын баарыбыз билебиз. Биздин инвесторлор Альянс компаниялар тобуна Кыргызстандын экономикасына инвестиция салгандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кен иштетүү укугуна ээ лицензиясын алгандан бери Альянс алтын узун жолду басып өттү. Эми азыр биздин мамлекетте Россиянын катышуусу менен Талас облусунун жана бүтүндөй Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө чоң салым кошо турган инвестициялык долбоорлор салтанаттуу түрдө ишке киргизилүүдө. Инвесторлордун аткарган иштеринин алкагында салык жана салыктык эмес төлөмдөр түрүндө дээрлик 1,5 миллиард сом бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго бөлүнгөн. Ал эми завод ишке киргенден кийин бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү дагы көбөйөт. Долбоорлорго катышкан кызматкерлердин жалпы саны болжол менен 1000 адамды түзөрү кубандырат. Алардын 95% көбүн Кыргыз Республикасынын жарандары түзөт. Учурдан пайдаланып, жер үй кенин иштетүү боюнча Кыргыз-Орус масштабдуу долбоорун ишке ашыруунун маанилүү учурунун башталышы менен баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Россиянын өзгөчө союздаштык жана достуктук мамилелер байланып
байланыштырып турат. Өткөн айдын аягында Кыргыз Республикасынын президенти катары Россия Федерациясына биринчи чет өлкөлүк сапарымды жасадым. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз менен жолугушуубуз жемиштүү болгонун канааттануу менен белгилеп кетким келет. Биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы көп кырдуу жана узак мөөнөттүү кызматташтыгыбызды бекемдөөгө, өнүктүрүүгө, ошондой эле аларды жаңы мындан да сапаттуу деңгээлге чыгарууга макулдаштык. Бүгүн биз чогуу Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоордун башталышына катышып жатабыз. Бул долбоор биздин өлкөлөрдүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү болоруна күмөн жок. Биз үчүн инвесторлорго тоскоолдуксуз иштөөнү камсыздап берүү өтө маанилүү. Буга байланыштуу мен биринчилерден болуп, менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыктарга кол койдум. Аталган багыттарда туруктуу саясатты жүргүзүү үчүн тиешелүү жол алынды. Ошону менен бирге мен эки маанилүү жагдайга өзгөчө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчиси, ишкана менен жергиликтүү калктын ортосундагы ар тараптуу диалогду мындан ары күчөтүү зарылдыгына. Экинчиси, кенди иштетүүдө бардык экологиялык талаптарды сактоо зарылдыгына. Кыргыз Республикасы жалпы тоо кен өнөр жай тармагынын потенциалын жогорулатууга жана ошондой эле өлкө экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн ушул сыяктуу долбоорлорду мындан ары дагы колдой берет деп ишендиргим келет. Биз Кыргызстандын рыногуна Россиянын инвестицияларын келишине дайыма кубанычтабыз. Урматтуу жолугушуунун катышуучулары, бүгүнкү күндө Жер үй Россиянын мамлекеттик банкынын катышуусу менен ишке ашып жаткан өлкөдөгү эң ири инвестициялык долбоор болуп эсептелет. Биздин биргелешип жасаган ишибиз Кыргызстандын экономикасына дагы башка ири инвестицияларды тартуу үчүн өлкөнүн беделине оң таасирин тийгизип, Жер үй долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу республиканын инвестициялык потенциалын өнүктүрүүгө чоң түрткү болот деп ишенемин. Дагы бир жолу урматтуу Владимир Владимирович, сизге ушул долбоорду жүзөгө ашырууга жеке колдоо көрсөткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиз. Ошондой эле Жер үй долбоорун өнүктүрүүгө өз салымын кошкондорго жана кошуп жаткандарга, атап айтканда Альянс тобунун президенти Муса Юсупович Бажаев өз оюн, ишеними жана чечкиндүүлүгү менен ишке ашырганы жана эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелерди чындоого салым кошкон үчүн ыраазычылык билдирем. Барыңыздарды бүгүнкү маанилүү окуя менен куттуктап койууга жана Жер үй долбоорун ишке ашырууда Альянс алтын тобуна ийгилик каалоого уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештерим, ыйык талас жергебиздин кымбаттуу эли, куттуу талас жергеси кулалуу таптап куш кылган, курама жайып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Талас бардык замандарда эркиндик, боштондук үчүн айгышкан күрөштөрдү айтпай, кыргыз журтунун башын бириктирип келген. Талас бүгүн да элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Ошондой эле куттуу талас аймагында көптөгөн улуттар ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн биргелешип эмгектенип келген. Мына ушул ынтымактын, даанакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы, бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен талас жергесинде Жер үй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу калайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусун өнүктүрүүгө миллиондогон сом которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшүп турат. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Урматтуу таластык туугандар, талас жеринде жалпы улуттук ынтымак, биримдик жөнүндө айтып жатканымдын себеби, касиеттүү Талас кыргыздын кураган, журт кылган ыйык жер, Айкөл Манастын хан ордосу. Кыргыз мамлекетинин, кыргыздардын улуттук өзөгү, улуттук тамыры да ушул касиеттүү Таластан башталат. Алдыбызда турган максат чоң, тилек бир. Ал өлкөбүздүн келечеги, бакубатчылыгы, элибиздин жыргалчылыгы. Ага жетүү үчүн элибиздин биримдиги, өлкөнүн туруктуулугу аба менен суудай керек. Ушуну эч убакта унутпайлы. Барыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Касиеттүү Таластын касиеттүү адамдары, Айкөлдүн тукумдары бар болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаровдун жубайы эмне иш кылат? Ал жашыруун маалымат. Садыр Жапаров эмне тууралуу айтты? Манас эл аралык аэропорттун тагдыры эч нерсени эптей албаган эки эреңдин колунда. Президенттин жубайы эмне иш кылат? Президенттин жообу. Президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде жубайы Айгүл Асанбаева учурда кайрымдуулук менен алектенип жатканын айтты. Анын айтымында ал 2020-жылдан тартып 10-11 жыл мурда түзүлгөн Үмүт булагы кайрымдуулук фондунун ишин жанданткан. Октябрдан бери кайрымдуулук фондун жетектеп жатат. Турмуш шарты начар жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө, аймактардагы жакыр үй бүлөлөргө жардам берип, ушул багыттагы гана иштер менен алек болуп жүрөт деп кошумчалады Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс KG.
Ал жашыруун маалымат. Садыр Жапаров эмне тууралуу айтты? Эгерде Кыргызстан Эксимбанкка болгон карызды убагында төлөбөсө, өлкөнүн айрым объекттери Кытайга өтүп кетиши мүмкүн деп билдирди президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна берген маегинде. Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз болуп, элдин турмушунда кыйынчылыктар сезилип жатат. Сиз президенттик башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин жашоо шартын, турмушун оңдойт. Экономикадагы кыйынчылыктар бүгүн эле жаралып калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард карызыбыз жыйналды. Ошону төлөй турган мезгил бүгүнкү күндөн баштап 2032 жылга чейин эгерде 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калганы жатат. Ал карыздар өзүн актай турган долбоорлорго салынган эмес. Карыздардын алып бул жерге мындай кылабыз, электр тармагын реконструкция кылабыз, билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, бирок 70-80% жеп койгон учурлар болгон. Мисалы, сырттан карыз алганда грант аласыңбы же насие аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүң 20 жылда актай турган долбоорлорго жумшаш керек болчу. Бизде андай болгон эмес. Кечээ Өзбекстанга барганда уялдым, өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Биз тиш чукугуч чыгарган фабрика салбаптырбыз, алар болсо самолет чыгарып жатат. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса өзүбүздүн чоң пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен чыгабыз, тышкы карызды дагы убагы менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү табабыз. Ал эми кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы болуп жатат. Тышкы карыздын 40%га жакыны Кытай банкына кайтарылып берилүүчү акчалар. Сиз жакында эле карызды убагында кайтара албай калсак, көптөгөн объекттерден айрылып калабыз деген тыш сызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча жана алар кайсылар? Мисалы, сиз үйүңүздү коюп банктан насие алдыңыз дейли. Анан банк менен келишим түзөсүз. Эгерде төлөй албай же пайызын кечириптирип, же бир күн өтүп кетсе, банк үйүңүздү алып алат. Сырткы карыздар дагы так эле ошондой. Мамлекеттер келишим түзүп, төлөй албай калсаң же кечиктирсең, бул долбоорлорду мен алам дейт. Мисалы, түндүк түштүк жолу, датка кемин дегендер. Ошолорго алганбыз да, ушунун баарын эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр. Алар жетпесе, андан башкасын дагы алганга укуктары бар. Бул жерде мурдагы бийлик келишимге ошондой деп кол коюп койгон экен. Келишимде жумшагыраак түзсө болмок. Бирок биз убагы менен төлөп берип жатабыз. 2020 жылы 31 декабрга чейин $30 миллион төлөшүбүз керек болчу. Аны төлөп бердик. Булагын таптык, ары жак бери жактан кылып жатып төлөдүк. Эми быйылкысындагы деле жылдын аягына чейин жеңил төлөп кетебиз. Өзүбүздүн ишенимдүү булактарыбыз бар. Карыз төлөөнүн планы бар деп айтып келе жатасыз. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам менен, мисалы, кайсы негизги адамдар жөнүндө сөз болуп жатат? Азырынча айта албайм аны, ал өзүбүздүн жашыруун маалыматыбыз деп Садыр Жапаров билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Манас эл аралык аэропортунун башчысы Бактыбек Сыдыков элеген кызматынан кеткенден кийин анын ордун маркум Ташболот Түлеевди аталган Нариман Түлеевдин агаланган Сапаткомду сагалаган, башына иш түшкөндө аларды сатып кеткен Бакыт Шаршеев бүгүнкү бийликтин тилин тапты. Дегенибиз, өзүн бактылуу сезген Бакыт Шаршеев бул бийликке мурдагы Ата журт партиясы менен бир акырдан жем жегенбиз деп дом аттанып артып жатып, шайлоодо бир теке ары бери чуркамыш болуп штаб ачып, штабка башчы боло калды. Кызыгы, жыйынтыгында президент Жапаровго нарындыктардан сизге добуш алып деген шултоо менен энчисине 2 анжы болуп турган аэропортко аттанышып, кайрадан кызматка келишти. Андан эң кызыгы, булар ачкан Эйр Кыргызстан компаниясы мамлекеттикиби же жолдош Токторбаевдики деген ой жаралат. Анткени буга чейин аталган компаниянын кеңсесин Токторбаев Алмазбек Атамбаевге президенттик шайлоодо штаб кылып ачып иштесе, кийин ушул эле имаратта алар СДБК партиясына 2 жолу кулдук урушкан. Арада мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго төшүн тосо калган жайы бар. Соңунда азыркы бийликке оппозициямын деп төшүн каккан Жеңиш Молтокматовдун Замандаш партиясынын жеке штабыда боло калган. Коомчулукту таң калтырганы, Замандаштын бага ачылбаган жолдош Токторбаев Шаршеевди шарт этип эси кеткен бийликтин эбин табышты. Ошентип Маргонов менен Вицин 2 чунак ээрчишип, бири жетекчи, бири этекчи болуп Манас аэропортун ээлеп жатып калышты. Того терин айтканда, өлкөдөгү темирдин баарын Кытайга сатып байыган Сапатком уюлдук байланышын банкрот кылган Эйр Кыргызстан мамлекеттик чоң учак компанияны талкалап, тамтыгын чыгарган эр-кулдар эгиз козуда ээрчишип Манас аэропортуна барды. Эми Эйр Кыргызстан мамлекеттик компаниянын түбүнө жеткен эр-кулдар Манасты кыйратабы деген суроо жаралат. Эх агалар, бийлик менен мансап үчүн Сооронбай Жээнбековдун кан кудасы Алиярбек Абжалиевдин кызын келин кылып алдыңыз. Жыйынтыгында ээрчишкен 2 жигит бийлик эмнелерди гана кылбады. Аталган кызмат боюнча түшүнүгү такыр жок. 2 эрендер мамлекеттик кызматка келе берсе, өлкөнүн тагдыры эмне болот? Жакын аралыкта эзилишкен 2 достун саясатка болгон махабат секиригин кайрадан улантабыз. Булак Назар Ньюс KG.
Жарандык активист Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровду сотко берүү үчүн документтер даярдалып жатканын айтты. Өткөн аптада Молдокматов документтер даярдалып жатканын айтып, 1-2 күндүн ичинде сотко бере турганын билдирген. Азыркы учурда документтер даярдалып жатат. Бул аптанын аягына чейин даяр болот. Президент Садыр Жапаров парламент менен биргеликте бийликти толугу менен узурпациялап, мыйзамсыз иштерди кылып жатышат. Мыйзамсыз нерселерди токтотуш үчүн буларды сотко бериш керек деген ал. Жапаров демди келет, кошоматчылык менен өткөрүп келаткан парламенттин конституциясы өтүп кете турган болсо, Кыргызстанда толугу менен монархия, авторитардык режим түзүлөт. Бул эмнеге алып келет? Жакынкы келечекте сөз эркиндиги, дин эркиндиги, адам укуктары бардык эркиндиктерге чектөө жарыяланат. Бийлик толугу менен бир адамдын колуна өтөт, ал адам эч ким алдында жооп бербейт. Мына ушундай узурпацияны биз токтотушубуз керек. Мен кайталайм, бүгүн өлкөдө конституциялык төңкөрүш башталды. Бүгүн өлкөдө Садыр Жапаров баштаган кошоматчы парламенттин колдоосу менен бийликти узурпация башталды. Анан бул митинг кандай, бүгүнкү күн менен чектелеби же кандай болот? Талаптарыңыздар аткарылса? Парламентке талапты коебуз. Ана митинг учурунда дагы айтабыз. Ушул кошоматчы болуп келген ар бир бийликти баягы жагымдуу кылып ишин аткарып берген 2 президенттин башын жеп, 5 премьердин башын жеген парламентти бирин калбай персонально ар бир депутатты жана президент Жапаровду узурпация боюнча эртең сотко беребиз. Бул сотко жалгыз конституцияга каршы борбор эмес, бирдиктүү саясий партиялар, күчтөр, жарандык коом жана башка баягы кайдыгер эмес жарандар. Узурпация мыйзамда чеги жок. Бул баягы срок давности деген болбойт. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл болобу, бардыгы акыры жок болот. Чоң рахмат. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талкууланып жаткан Өзбекстандын Сох анклавына байланыштуу суроого да жооп берди. Ал жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине маек берди. Биз Сох анклавына авиакаттамды ачып беребиз дедик. Андан тышкары өткөрмө бекеттерин гана ачабыз. Интернетте оппозиционерлер ою бузук адамдар Сохко коридор берет экен, жол ачат экен, сууну берет экен деген туура эмес маалыматтарды таратып жиберишти. Бул туура эмес калп маалымат. Ал эми уңгардоо боюнча Шавкат Мирзиёев биз талашпайбыз, силерге таандык боло берсин деди деп билдирди президент. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Учурда УКМКнын төрагасы Баткен облусунун тургундары менен жолугуш өткөрүп жатат. Андан ары ал чек ара маселеси талкуулануучу жыйынга катышуу үчүн Тажикстандын Кожен шаарына кетет. Кыргыз-тажик чек арасы аныкталып, маселе чечилип жатканда айрым үйлөр бузулуп, жашоочулар башка жакка көчүрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Баткен облусунун тургундары менен жолугуш учурунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Чек араны аныктап жатканда сызык бир айылдын ортосунан же жанынан өтүп калышы мүмкүн. Мындай учурда 5-10 үй бузулуп же огороду кезилип калышы толук ыктымал. Жарандар муну түшүнүү менен кабыл алып, ызычуу салбашы керек. Мамлекеттик чек араны аныктап, бүтүндүгүн сакташ үчүн айыл эли бири-бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн башка жакка жылып жашоого макул болушу зарыл, деди атайын кызматтын төрагасы. Ошондой эле ал эгер үйлөрү бузулган жарандар болуп калса, мамлекет аларды талаага калтырбай мүлкүн ордуна тургузуп берерин кошумчалады. УКМКнын төрагасы Баткенден ары Тажикстандын Кожен шаарына кетет. Ал жерде 15-18 март күндөрү Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясы эки мамлекеттин ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынга чогулмакчы. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.